Men onlayn okup жүргөндө энелер мектебин таанышып калгам. Мен эжекем. Жерлешмекенсиз, мен анаңыздамын дегенде эле болду. Сен келгенде мен энелер мектебин ачам деп ниет кылдым эле. Качан келесиң деп күтүп жүрдүм. Жакында келиптир, аябай сүйүндүм. Ушул эжекенин келишин энелер мектебин Нургүл эжекенин колдоосу менен, катышуусу менен ачып алайлы деп мен күтүп отурдум ушул эжекени. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Шоробашат айылынын Гүл бакчанын гүлдөй энелери. Бүгүнкү энелер мектебинин ачылуу аземине, салтанаттуу аземине кош келипсиздер. Анда мен өзүм тааныштырып өтөйүн. Мен өзүм Өзбекстандын кызы боламын. Жалал Абад шаарына көчүп келгенбиз. Азыркы күндө Ана Кызыл айылынын келини боламын. Сиздерге дагы келин боламын. Башталгыч класс мугалими болуп 5 жыл иштеп, ошондой эле мен дагы турмуш шартка байланыштуу энелер мектеби деген бир сонун сабак башталып калды да. Анан эми группалар көп да, биздечи жоро группалары көп, баягы коңшу группалары көп, достор, классташтар. Алардын ичинен эң пайдалуу группа, мен үчүн пайдалуу болгон группа бул агайыбыз негиздеген